Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу достор. Мына биздин коногубуз келип, эң кызыктуусу башталды окшойт, Ооба, эгерде байкасаңыздар, биздин студиябыздагы ушундай көркөмдүүлүккө, чыгармачылыкка дагы ушул атмосферага ээ болуп калды деп айта аламын. Эмне себептен? Анткени бүгүнкү биздин студиябызда Пиримбек Мурзапаров өзгөчө кол өнөрчүлүккө ээ инсан жана учурда Токтогул Сатылганов атындагы Көркөм Сүрөт Академиясынын керамика багытындагы бүтүрүүчүсү. Кош келиңиз. Кош келиңиз. Мындай суроо болуп атат да, бунун баарын өзүңүз жасадыңызбы же жолдон келе атып сатып алдыңызбы? Ой, баары мени көрүп, жумушумду көрүп, көпчүлүк айтат да, сеникиби же сеники эмеспи депчи. Албетте булар өзүм эмгегим, өзүм тажрыйбамдан топтогон мастерствомдон жаралган жумуштарым, ой толгоолордон жаралган жумуштарым десем. Жакшы, эң сонун өзүңүз тууралуу кыскача маалымат берип кетиңизчи. Өзүм Баткен областына караштуу Карабак айылында жарык дүйнөгө келгем. Жөнөкөй эле мугалимдин үй бүлөсүнөн. Айта кетиңизчи, ушул кол өнөрчүлүккө ээ болгонго эмне себептен бул багытка келип калдыңыз? Негизи эле ошол биринчиден ата-энем жаштайымдан эмнеге кызыксам ошону байкап, сен көрсө сүрөтчү болуп турбайсыңбы, шыктуу экенсиң деп ошол багытка үндөгөн ата-энем. Жакшы. Эң сонун. Эмесе биздин студиябызда турган буюмдар, материалдарыңыз тууралуу айтып бериңизчи. Мен сиз байкабайсыңбы? Мындай кандай десе, кружкалар деле бар экен. Ооба, мен да. Кесеби кружка. Анан ойлоп атам да, анда биз өзүбүздүкүн алып туруп эле ушундай кое болбойлу. Кел чай ичелетип болборсуз эле. Даана кыргыз болобуз да. Ооба, аябай кызыктуу экен. Эмнеден жасалган, эмне себептен жана ушундай форматында? Алда силер кармап турган колдо жасалган, бул станоктун жардамы менен жасалган. Бул 850 градуста бышкан. Андан кийин 950 градустан ичинде жалтырак глазур деп коет биздин тил менен, термин менен. Ушуну 950 градуста бышырып, сыртын сүткө малып, сүт молочный обжиг деп коет да бизде. Ошол техника менен, ыкма менен жасалган. Булар менен колдонсо болот. Ооба, буларды кадимкидей эле чай ичип, күндүк турмушка колдоно турган жумуштар да. Мен ойлоп атам, үйдө чыны-пыны сатып алмай деген сизде жокко, өзүңүздөр эле жасап. Ошондой, Бирок келинчегим өзүнө жаккан кээ бир тарелка, идиштерди өзү сатып алат, анан көпчүлүгүн жасап эметип атабыз азыр. Эң сонун. Бул жакта тургандагы буюмдар тууралуу айта кетиңизчи. Булар сувенирлер катары колдонсо. Сувенир ачыктап кетсем, бул ак чоподон шамот деп коет, шамоттон жасалган. Бул айчүрөктү бир баяга беребиз деп атканда, ошондо аккууга айланып, сыйкырга оролуп учуп бараткан кезде мындай канаты чыгып, башы жоголуп ушундай көрдүңүздөрбү, ушундай образ чагылдырылган да. Айчүрөк деп ушундай тарыхта калган десек, ушу кызык колоритинде жасалган сувенирлер. Салмагы канча ушунун? Салмагы бир 2,5-3 килограмм бар, ошондой болуп болуш керек. Бул дагы ичи көңдөй да, бирок ичи көңдөй. Раку деген техника менен жасалган. 1000 градустан ысык кезинде алып чыгып, опилкага салганда өрттөн ушул жерден анан ушундай артындагы светтерди пайда болот да. Могул жерлери жарылып, ушундай старческий абалга келет да ошондо. Канча жыл болду ушу менен иштеп атканыңыз? Негизи мен 9-классты бүтүп эле бул жака коллежге келгем. Ал жакты бүтүп академияда азыр. Жалпысынан 9 жылдан бери ушул керамика менен таанышмын да. Эң сонун. Эмесе бүгүн биз хендмейд тууралуу талкууладык биринчи бөлүгүбүздө жана көпчүлүк учурда бардык изилдөөчүлөр айта кетишет экен, биринчи кезекте хендмейд бул стресстен арылтат деп. Эгерде зериксеңиз, жакшы бир хоббилердин катары десек болот экен. Сиздин ой пикириңиз кандай артыкчылыктары бар? Буну станок менен жасап атканда, карапа, чыны идиштерди жасап атканда кадимкидей башка нерселерди бүт унутуп, жалгыз ушуну жасап аткан ушул бир ой бир жерге келет да. Анан медицинада айтылат, кээ бир ооруларды ушул керамика менен, карапа жасоо менен жок кылса болот деген
ушундай уламыштар бар да. Алдыбызда турган эң эле чоң азыркы биздин студияда, бул кандай деп койсок болот? Буну пано деп койсок болот. Ошол интерьерге, үйдүн ичине ушундай эметип койсок болот. Бул дагы тарых менен байланышы бар. Оң жагда баланын, сол жагында кыздын жарым бети бар да. Ошону жанына күзгү коюлмак негизи. Азыркы учурдагы бугу, ортодо бугу урусу бар. Бул оюңузга кантип келди ушул жөнүндө айтып берсеңиз? Чыңгыз Айтматовдун 90-жылдыгына карата выставка ачылган. Ошондо жасалган жумушта бул. Бунун деле мындай салмагы бар экен, оор эле экен. Ушунун баарын аргасы жакка көтөрүп же үйгө деле эметкен кандай бул мыктар кармайбы деги бул? Мыктар кармайт. Жөнөкөй эле бул караганда оор көрүнөт, бирок мыктар кармайт. Көтөрүп келатып эле коркот экенсиз, бир жер түшүп кетеби деп. Жок, ошонун баарын карайбыз да биз жасап аткандачы. Мындай туруштук береби, ары бери ташыганда, же могу өзүн-өзү көтөрө алабы бүт баарын ойлоноштургандан жасайбыз да. Канча убакыт кетип атат ушуну? Ону сабактан кийинки убакытта жасагам. Примерно 15-20 күндөй убакыт кеткен. 15-20, бир айдай болжол менен десек, албетте бул дагы сиздин илхомуңуздан көз каранды. Анткени чыгармачылык адамдар дал ушундай болот эмеспи? Албетте көбүнчө ошол түнкүсүн көбүрөөк илхомдор келет да. Эч ким жокто, эч ким сүйлөбөй ушундай учурларда көбүрөөк илхом келет. Жакшы. Жана бизге дагы өзүңүздүн сүрөттөрүңүздү алып келиптирсиз. Бул дагы сиздердин буюмдарыңыздардын бири деп телекөрүүчүлөргө дагы көргөзүп кетейин. Булан дагы мага жардам берсе. Ундан тышкары сиз дагы өзгөчө буюмдарды жаратат экенсиз. Бунун баары мастерскойдо, э? Бунун баары мастерскойдо. Белек өрүлгөн. Ооба, телекөрүүчүлөргө көргөзүп кетели. Бул кийим катары болуп кетет экен да, кийип алса да. Биринчи кезекте кийимгече деп ойлойт экенсиң, бирок чоподон жасалган экен. Эң эле сонун, сиз иштеп атканда кандай керпи адамдарды көрөбүз, чоо катуу музыканы иштетип алып иштешет экен да, эч кимди уккусу келбей, анан кийин сиз кандай иштейсиз? Тынчтуу иштегиңиздер келеби же башкабы? Көбүнчө тынч эле отуруп иштеген жакшы. Кээ бир учурларда музыка уккубуз келген да, ошол классикалык музыкалар менен иштейм да мен. Жакшы. Учурда азыркы биздин кыргыздын ошо шаар тургундары айта кетиңизчи, канча көп алышат, заказ кылышабы, балким буйрутма менен жазатышабы, же болбосо кызыккандар учурда көппү же азбы? Мен жумуштарым көбүнчө азырынча реклама болуп эле, ачыгын айтканда. Өзүм жумуштарымды эч жака чыгармай эле жыйнап атам да, выставка ачайын, жеке көргөзмө ачайын деп ошого даярданып атам учурда. Анан көбүнчө азыр заказдар болот. Пиала, кружка, ошол набор үйгө заказ келет көбүнчө. Эгерде биздин телекөрүүчүлөрүбүздүн арасында жөнөкөй ушундай кружканы алгысы келсе, болжол менен канчалай каражатты сарптайт? Болжол менен ошол набор 2,5 миң сомдой алып калат. Жакшы. Буну баары сизге баракчаңызга, Инстаграмга кирип тапса болот да. Балким азыркы биздин көрүп аткан телекөрүүчүлөргө бирөө жаап бирдемкеси жаап калса, балким белек катары бирөөгө бергиси келип атса, сиз деле Инстаграм катары таап туруп эле сүйлөшүп. Ошол жактан азыр бүт эле Инстаграм болуп калган, ошол жактан таап буйрутма берсе болот да. Бизде алдыда дагы айткансыз, тиги мастер-класс көрсөтөм деп. Ооба, алдыда бизди мастер-класс күтүүдө, телекөрүүчүлөрдү дагы айталы, эч алыстабаңыздар, анткени мастер-классыбызга дагы бир нече мүнөттөр калды. Жана биз сиздерге дагы бир жолу кайталап кетели. Бүгүнкү биздин студиябызда Перембек Мурзапаров өзүнүн кол өнөрчүлүгү менен биз менен бөлүшүүдө. Жана да эгерде сиздер буйрутма түрүндө кандайдыр бир ушундай буюмдарды кааласаңыздар, албетте Инстаграм баракчасына кирип, сөзсүз түрдө байкап жана заказ кылсаңыздар болот. Мындай ушуну жасап мен азыр ойлоп отурам, бунун баары ой келиш керек да. Ойдо сиз бир айтып кеттиңиз, түн ичинде көп келет деп. Мындай өзүңүз буну жасаш керек деген ойлор болобу? Буну жасап мындай кандай десем түшүндүрө албай атам да. Мейли, заказ катары келсин.
заказ катары келип, мага деген ак кууну жасап бер же бугуну жасап бер деп ушуну заказ берсе болобу? Болот. Кимге эмне жагат, ал ар кандай да ар бир адам ар кандай ар кайсы нерсени жакшы көрөт, ошого жараша биз анын оюн түшүнгөнгө аракет кылып, ошонун оюндагы нерсени жасап бергенге аракет кылабыз да. Ошондо кандай сизге заказ берип атканда кандай бериш керек? Мен деген бугуну мындай көрүп атам, бияктан детальдап бериш керек да анын баарынчы. Сиз деген анын башында кандай ою бар экенин деле билбейсиз да. Мисалы үчүн ошол бугуну жасап бер десе, мен өзүмө жаккандай кылып жасасам, мен мээрим төксөм ошол жумушка, башка жөнөкөй адамга мен ойлойм жакпай койт. Анткени бул жакта биз буга чейин сүйлөшкөндөй эле авторлук чеберчилик дагы индивидуалдык түрүндө автордун дагы ой пикири киргендиктен сөзсүз түрдө бул кызыктуу көрүнүш деп биз ойлойбуз. Биз болсо бир аз тынууга өтүп туралы, жылдыздуу төлгөгө өтүп туралы, бир аз даярданып алып, анан ушу мастер-класска өтүп берели. Бир нече мүнөттөрдөн кийин, жылдыз төлгөдөн кийин бизден сиздерге мастер-класс болот. Мага аябай кызыктуу болуп турат. Азыр мындай отурганда ушунун баарын ойлоп отуруп, бунун баарын, печканын баарын салыш керек да үйгөчү. Эмесе биз мастер-класска туш болдук. Азыр болсо бүгүнкү биздин студиябызда Пиримбек Мырзапаров. Эмнени азыр жасайбыз, айтып бериңизчи. Эмнени жасайбыз, ал үчүн бизге эмне керек болот? Биринчи биз азыр кичинекей ваза карапа жасап көрсөтүп берейин. Бул үчүн бизге чопо, гончарный станок деп коет, ушуну керек да. Канча убакыт кетет азыр ушуну жасаганга? Бир 3-4 мүнөттөй кетет. Эми баштай бериңиз, биз менен сүйлөшүп дагы анан жасасаңыз да болот. Жасап атканда ийилеп ичинде абанын баарын чыгарып салыш керек. Анан ортосуна уруп, чаттап, анан акырын суунун жардамы менен иштей баштайбыз да. Аябай кызыктуу. Жасап атканда дагы өтө кызыктуу да. Бир аз негизи үйрөнүш үчүн бир аз убакыт керек негизи. Биринчи үйрөнүп атканда эмнени жасадыңыз эле? Пиала жасагам. Ошол пиала жасаган эмесинде. Окшошту эле? Биринчи окшошкон эмес, албетте. Мында карасак күч да керек турбайбы? Катуу басып. Бир аз күч керек. Кинолордо караганда оңой эле жасашат да. Үйрөнүүгө канча убакыт кетти? Үйрөнүүгө 1 жылдан көп убакыт кетти. Негизи канчалык көп иштеген сайын ошончолук өнүгө берет да адам. Ошондо биз байкасак, форманы дагы өз колуңуз менен жаратасыз. Мындай бир убакыттар болот го, бирдемке башка нерсени ойлонуп, же жеңиңиз келип атканда, ушундай чашкаларды же башка бирдемкелерди жасап атканда окшошпой калган учурлар болобу? Жасап атканда, мисалы, көп кайра жасай бергенде чарчап калып, бузулуп калып, ушундай учурлар болот. Ойдун баары бүт унутулуп, ушакта болуш керек турбайбы? Бул деген жакшы экен, бирдемкени ойлонуп отуруп, тынчыгың келет го. Жалгыз калгың келсе керек. Жалгыз калгың келсе, үйдү бекитип алып, эч ким жокто чын эле аябай сонун экен. Эс алып каласың болуш керек мындан кийин. Өзүңүз үйрөтөсүзбү? Негизи кызыккандар болсо үйрөтөм. Жакшы. Азыркы убакытта жокпу окутуучулар? Азыр жок. Негизи кызыккандар болсо атайын окуйм десе, Турунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт академиясы бар, колледжи бар, ошол жактан барып окуса болот да. Үйдөгүлөр ушуну кандай кабыл алышты? Ушундай жасап иштейин десеңиздер. Жакшы эле кабыл алган үйдөгүлөрүм. Ата-энем кайра сүйүнөт. Менин балам ушундай колунда бир аз болсо да өнөрү бар депчи. Сурашабы, бугунун тууган күнү болоптур, ошого бирдемке жасап берчи, белек катары берели, акчаны экономить этели деп. Болот, кандай учурлар. Сонун экономия турбайбы? Эмесе ошол вазанын жасалгысында аны кайрадан курганга дагы убакыт керек, Кургаш керек, аны кургаткандан кийин. Буну жасагандан кийин 1 күн коюп коюш керек, тоорсугандан кийин астын жасаш керек да.
мына ушинтип акырындан көтөрүлө берет да. Жакшы. Улам суулап туруш керек, антсе кээ бир жерлери колго жабыш бузулуп кетет да. А жанакы кургагандан кийин керки жактары сынгансып калып атпы? Мында болбойбу андай? Жок, бул мындай болбойт. Эгер өтө эле калың же өтө жука кылсалса ошондой болот да. Себеби дегенде бул чопону биз тазалайбыз да. Электен өткөрүп ушундай өзүнүн станокко келгенге чейинки өзүнүн техникалары бар, ошолордон өтөт да. Ошол этаптардан өтүп келип анан жасаганга болот да. Өзүнчө эле узорлор пайда болуп мындай форма пайда болуп атат да. Ваза формасын азыр көрө алабыз. Биздин телекөрүүчүлөр дагы эгерде алектенгиси келсе, сөзсүз түрдө Пирим мырзага дагы кайрылса болот. Эмесе бул жол менен 5 мүнөттүн ичинде эле ушундай вазаны жаратууга дагы бул албетте менин оюм боюнча өзгөчө шык талант керек. Мен ойлоп атам, эгер сиз азыр выставка кылам деп, көргөзмө кылам деп чогултуп атсаңыздар, үйүңүздө бир бөлмөңүз толуп калдыш керек. Бир бурчу толуп эле калган. Качан деп атабыз? Кудайым буйрса качан көрүп калабыз? Кудайым буйрса 1 жылдан кийин буйрса. Ошол эле көргөзмөнүн ичинен эле кайра эле сатып алса болот да. Негизги максат ошо элге көрсөтүп, эгер кимге жаккан болсо ошону сатып алса болот да. Карасаң, жана башында башка форма болуп аткан, азыр кайра башка форма. Өзгөчө формаларды дагы бул жактан жаратса болот экен. Биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, бүгүнкү биздин студиябызда Пиримбек Мурзапаров учурда Токтогул Сатылганов атындагы Көркөм сүрөт академиясындагы керамика багытындагы бүтүрүүчүсү бизге мастер-класс көргөзүп берүүдө. Жана телекөрүүчүлөргө биринчи кезекте айткыбыз келип жатат, эгерде сиздер зеригип үйдө жөн гана отурсаңыз же болбосо чыгармачыл адам болсоңуз, биринчи кезекте сөзсүз түрдө хендмейд менен алектенсеңиз болот. Жана хендмейдтин дагы бир түрү бул өзгөчө ушундай идиш аяктарды дагы жасалгалы десек болот. Жана сиздер дагы жөнөкөй эле чопо менен болобу бизде иштештип, сөзсүз түрдө ушундай нерселерди жаратса болот. Чопону кайдан алса болот? Чопону биз Ивановкадан алып келебиз. Ивановкадан алып келип, ошол жактан алып келгенден кийин даярдап. Короодо турган топурак болбойт да. Ал болбойт. Жакшы, 5 мүнөт убакыт кетти. Биз вазаны жаратып койдук десек болот. Аябай кызыктуу болду биринчи кезекте. Азыр ушул бойдон калабы? Астыгы чапталган бойдон турат. Станок менен бир болгонсуп. Кантип чыгасыз буну? Кесип алабыз негизи. Жип менен эле. Жип менен кесип алабыз. Анда да астындагы караш керек турбайбы? Астын кайсы жерлер калың бүт сезиш керек да. Кол менен сезет экенсиң. Астын билип болбойт да, мындай баскандачы. Тешилип калышы мүмкүн же жука болуп калышы мүмкүн. Ошону сезе билиш керек да, канчалык калыңдыкта кылыш керек. Эң сонун сизге колдо да көз болуш керек дегендейчи мындай. Пирим мырза, сизге чоң ыраазычылык. Биринчи кезекте албетте бизге өз мастер-классыңызды көргөзүп, өз буюмдарыңызды алып келип, жана деги эле ушул биздин кыргыз колоритине дагы чоң салым кошконуңузга. Дагы бир жолу айтып кетмекчимин, биздин телекөрүүчүлөрдүн арасында ушуга кызыгып же белек катары бирөөгө бергиңиздер келсе, же белек деле эмес үйгө деле илип койгонго, ушундай бир гана чыныйлар, чоң деген мындай кабинетке коюп койгонго, сувенирлер, жада калса тамга да илип койгонго ошол нерселер бар экен. Инстаграмдын артынан сиздер менен байланышып сатып алса болот экен. Аркар KG аттуу Инстаграм баракчасына Пиримбек Мурзапаровго жазып, буйрутма менен ушундай буюмдарды мындайча айтканда заказ кылсаңыздар болот. Эмесе биздин телекөрүүчүлөргө дагы ыраазычылык билдиребиз. Эгерде хендмейд менен алектен